Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Google документ боюнча иштөө. Ал үчүн биз аккаунттун жанындагы Google колдонмолоруна кирип Google дисти басабыз. Бул жерден бүгүн документ менен иштей тургандыктан документ деген папканы ачып алабыз. Бул жерден создать дегенди басып, документтин ичинен кааласаңыздар использовать шаблон дегенди бассаңыздар болот. Бул жакта даяр шаблондор бар. Эгерде кааласаңыздар ушул даяр шаблондорду ачып алып жасасаңыздар болот. А биз бүгүн болсо буга токтолбостон биз жаңы шаблон менен иштегенди көрсөтүп берейин. Бул жерден дагы биз Google документти басып, создать новый документ дегенди басабыз. Бизге жаңы документ ачылды. Азыр биз ошол документке менен иштеп баштайбыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мен азыр бул жерге бул маалыматты алып келип көчүрүп койдум. Эми азыр болсо ушуну оңдоп, түздөп жасап баштайбыз. Мисалы, бизге азыр биздики могу биринчи белгилегенибиз бул биздики главный болуш үчүн, башкы болуш үчүн биз аны үчүн мына название деген жерди басабыз и применить основной заголовок дегенди белгилейбиз. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жерде цели и задачи учебного процесса деп чыкты. Эми андан кийинкисин дагы биз заголовок кылып белгилейлик. Мына көрдүңүздөрбү, бул жерди басабыз. Заголовок дегенди басканда применить заголовок. Мынакей биздики улам кошулуп баштады. Ал эми бул жерде болсо биз белгилеп туруп основной текст кылабыз. Ал үчүн обычный текст дегенди басып, мынакей применить обычный текст. Өзүңүздөр көргөндөй, мына буларды бассаңыздар эле, мынакей кайсы заголовокко керек болсо ошол жерлерге автоматтык түрдө алып келет. Эми биз буларды кантип кооздоп алсак болот? Мисалы, мынакей дисциплина дегенди басып туруп, мынакей биринчи Б дегенди бассаңыздар, бул биздин жазган темабызды калыңдатып берет, курсив кылып берет, кааласа астын чийип берет. Бул жерде биз ушул эле теманын өзгөртсөк болот, өңүн. Бул жерде болсо ушул темага фон берсек болот. Мисалы, мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, мынакей мына фон берилет. Андан сырткары биз муну белгилеп туруп, ортосуна алып келсек болот, четине алып барсак болот, же болбосо мынакей биз азыр ортосуна алып келип коелук. Андан сырткары бул жерге нумерацияларды койсоңуздар болот, мынакей. Бул жерде дагы мынакей эгерде абзац керек боло турган болсо, мына ушуларды койсоңуздар болот. Мына бул жерде ар бирин басып, өзүңүздөр каалагандай өзгөртө берсеңиздер болот. Ал эми мына бул жерде болсо сиздер шрифттерди тандап алсаңыздар болот. Мен мисалы азыр Times New Roman дегенди тандап койдум. Бул жерде мен кичирейтип коеюн. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бул ушинтип сиздер өзүңүздөрдүн темаларды же болбосо ушинтип кооздоп көрүнүктүү кылып жаза алсаңыздар болот. Бул жерде деле мынакей ошондой эле, мынакей шрифттерди тандап каалаганыңардай жаза алсаңыздар болот. Мынакей мына ушинтип кооздоп кете берсеңиздер болот. Бул жерде болсо атайын мынакей кайсы темага сиздер белгилеп койсоңуздар, мына ошол темаларды көрсөтүп турат. Улам кошулуп жүрүп отурсаңыздар болот. Эми бул жерден файл деген, эгерде сиздер туура эмес жазып алсаңыздар, артка кетип муну оңдосоңуздар болот, же болбосо алдыга жылдырсаңыздар болот, принтерден чыгарып алсаңыздар болот. Ал эми мына файл деген менюга кирсек, бул жерден кааласаңыздар мынакей Word түрүндө муну сактап алсаңыздар болот.
Кааласаңыздар PDF түрүндө сактап алсаңыздар болот. Мына ушул жерде кандай кылып сиздерге керек болсо ошондой кылып жүктөп алсаңыздар болот. Бул эле документти кайра башка бир папкага тыштагыңыз келсе, переместить дегенди бассаңыздар болот. Эгерде мунун атын өзгөрткүңүз келсе, переименовать дегенди бассаңыз болот. Эгерде бул сизге кереги жок болсо, өчүрүп да койсоңуз болот. Кааласаңыз ушул маалыматты интернетке жүктөсөңүз болот. Мынакей ушундай электрондук почта аркылуу да жөнөтсөңүз болот. Болбосо мынакей настройка доступа дегенди дагы анан көрсөтүп беребиз. Ошол боюнча дагы жүктөп кетсеңиздер болот. Буну дискке автоматтык түрдө эле тышталат, бирок ярлык кылып да тыштап койсоңуздар болот. Эгерде сиздер бул документти оңдогондо сизге мурунку версиялар керек болчу болсо, анда мынакей смотреть историю версий дегенди бассаңыздар, бул жерге бүт чыгып калат. Ошол жерден кайсыны кааласаңыз ушуну ачып алсаңыз болот. Правкада болсо бул жерде мынакей отменить, эгерде кааласаңыздар вставить кылсаңыздар болот, тексттерди алып келип. Режим кайсындай режимди каалайсыздар? Эгерде башка бирөөнө жибере турган болсоңуздар, редактировать этсеңиз болот, комментировать этсеңиздер болот, просматривать этсеңиздер болот. Мына ушунун баардыгы тең мына ушул жерде бар. Эгерде сиздерге формула керек болсо, мына формула деп жазып койсоңуздар, бул жерге формуланын түрү чыгат. Мына өзүңүздөр каалагандай формулаларды коюп алсаңыздар болот. Бул жерде мынакей өзүңүздөр көргөндөй сүрөттөрдү алып келип койсоңуздар болот. Эгерде кааласаңыздар, мынакей эгерде компьютерде бар болсо, компьютерден жүктөп алыңыз, интернеттен издегиңиз келсе, интернеттен издеңиз. Эгерде сизде ссылкасы бар болсо, мынакей ссылканы эле басып койсоңуз болот. Кааласаңыз сүрөткө да тартып алсаңыз болот. Таблица менен иштей турган болсоңуздар, мынакей таблицаларды канча кааласаңыздар коюп алсаңыздар болот. Ошол эле рисунокторду дагы койсоңуздар болот. Жаңы рисунок же болбосо дискте бар болсо, дисктен алып келип койсоңуздар болот. Ал эми мынакей диаграмма керек болсо, мынакей бул жерде түрлөрү турат. Андан сырткары сиздер өзүңүздөр таблицадан да алып келип коюп алсаңыздар болот. Формулалар жөнүндө айтып кеттик. Мынакей формулаларды койсоңуздар болот. Эгерде сизге верхний колон титулу, нижний колон титул керек боло турган болсо, мына ушуларды басып койсоңуздар, сиздерге колон титул коюп берет. Страница, номер страница кандайынан каалайсыздар, мына ушуларды белгилеп койсоңуздар, сиздердин барактын номерлерин коюп берет. Эгерде сиздер бир документте иштеп атып, сизге үстүнкүсүдө, астыңкысында керек боло турган болсо, разрыв страницы дегенди басып койсоңуздар, анда ушул эле жерден ары бери жылдырып иштей берсеңиздер болот. Мисалы мен азыр сиздерге мынакей көрдүңүздөрбү? Бул экинчи страницага алып кетти. Биздики биринчи страницада калды. Биздики керек эметкенибизчи. Мына ушинтип бөлүп алып иштесеңиздер болот. Андан сырткары ссылкаларды койсоңуздар болот. Мына оглавление, эгерде сиздер тиги номер кое турган болсоңуздар, мына номер страницами ушундай кылып туруп белгилеп алып дагы койсоңуздар дагы болот. Муну өзүңүздөр басып көрүп жасап көрсөңүздөр абдан жакшы. Тексттер болсо, мына өзүңүздөр көргөндөй кандай кааласаңыздар бул жерде турат. Абзацтар дагы бул үстүндө турат, бул жерде деле менюда, бирок бул жакта дагы бар да. Межстрочный интервалдар канча керек сиздерге, ошондой кылып жазып алсаңыздар болот. Мынакей столбцы, эгерде сиз бир баракка 2 же 3тү койсоңуздар, мына ушул жерден мына коюп алсаңыздар болот. Маркерлерди койсоңуздар болот. Мынакей бул жерде менюда турат, и бул жакта дагы бар. Инструменттерден болсо, кааласаңыздар бул документацияны, грамматикасын текшертип алсаңыздар болот. Если кааласаңыздар туура эмес болуп калса, мына ушуну басып койсоңуздар, сиздердин грамматикаңар текшерип берет. Андан сырткары бир жакшы бул жерде документти котортсоңуздар болот. Эгерде кааласаңыздар, мисалы биз азыр ушул документти биз англис тилине которолук дейлик. Мынакей перевести. Мынакей бизге муну англис тилине которуп берди, бирок биздики бул англис тилине которулганда туура которулдубу, туура которулган жокпу, муну все равно баары бир эмелерге жөнөтүшүбүз керек. Мына көрдүңүздөрбү, тиги
котормочуларга, бирок негизи которуп берет да, ушинтип перевести документ. Мынакей биз азыр жазган маалыматыбызды кыргыз тилине котордук, бирок биз ойлогондой 100% которуп бере алган жок. Ошондуктан бул жерден баары бир оңдогонго туура келет экен. Ошондуктан мен муну бул жагын да карап көрсөңүздөр болот экен. Инструмент бар экен, бул голосовой ввод деген. Мунун эң жакшы жери, мисалы мен азыр бул жерден баштап азыр сиздерге көрсөтүп берейин. Мен азыр бул жерден азыр микрофонду басып туруп кыргызча сүйлөйм. Саламатсыздарбы? Кыргызча сүйлөп атам. Кыргызча сүйлөдүм. Новая строка. Мына көрүңүздөр, новая строка дегенде кийинкиге кетет экен. Мына новая строка десем дагы эле кетип атат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Новая строка. Задачами изучения дисциплины являются получение знаний по устройству и принципу работы компьютера, его техническому оснащению. Мына көрдүңүздөрбү, бул жерде мен сүйлөдүм, сүйлөгөндү жазды. Орусчасында анча мынча жерлерди, мисалы меники эго дегенди бул эва деп окуп койду. Бул жерде эво болчу да. Ал эми кыргызчаны болсо бул жерде кабыл албайт экен. Мына өзүңүздөр көргөндөй анча мынча эле сөздөрдү кабыл алды, калганын кабыл алган жок. Эгерде сиздер точка десеңиздер, точка коет экен, новая строка десеңиздер, новая строкадан баштайт экен. Эгерде сиздер орус тилинде бир текстти жаза турган болсоңуздар, Word'то болсо өзүңүздөр көргөндөй кандай азап менен терип жазабыз, бул жерде болсо жөн эле сүйлөп эле жаздырып алсаңыздар болот экен. Бул жерде ушул эң жакшы нерсе, ушул инструмент бул жерде ушул голосовой ввод дегенди колдонсоңуздар болот экен. Андан сырткары настройка доступа дегенге кирсек, кааласаңыздар электрондук почтаны жазсаңыздар болот. Ал эми бул жерде дагы мынакей ссылка аркылуу жиберсеңиздер болот. Мынакей ссылкасы турат. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй читатель бул окуйт жөн эле, комментатор болсо комментарий жаза алат, редактор болсо сиз менен чогуу ушул документтин үстүндө чогуу иштей алат. Мен сиздерге айтат элем, бул жерде көбүнчө документтерди жибергенде читатель деп эле коюп коюңуздар. Ал эми совместный доступка болсо сөзсүз түрдө мынакей бул жерге электрондук почтасын жазыңыздар. Мына ошо электрондук почтасын жазсаңыздар, анан ошол адам менен гана иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Мына ушул жерге коюп туруп, андан кийин бул жерден комментатор дегенди, редактор дегенди оңдоп койсоңуздар, анан редактор болуп калат. Мисалы мен азыр бул жерге бирөөнү кошоюн. Мына көрдүңүздөрбү, өзү эле чыкты. Редактор болобу, же читатель болобу, же комментатор болобу деп. Мен азыр редактор боюнча коюп койдум. Значит, бул документтин үстүндө биз бермет экөөбүз иштей алабыз. Мына ушундай документтер жазап, аны отправить кылып койсоңуздар, ал кишиге барат дагы бул документти оңдогонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына ушинтип сиздер иштей берсеңиздер болот. Ишиңиздерге ийгилик. Бул биздин акыркы сабагыбыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Дагы бул жерден карап, метод тыка деген бар. Мына ошону менен ар бирин баскылап текшерип көрсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.